بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ramazan ayına Allah Kadir tündü bekitdi. Kadir tündü bekitdi. Ошол Kadir tün 1000 деген aydan dagы мыкты. Анткени Аллах Таала билесиздер, Кадыр сүрөсүндө инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Инна Аллах Таала тастыктап жатат. Албетте биз чүрдүк эмнени? Куранды дейт. Фи лейлатил кадр. Кадыр түндө. Кадыр түндү чүрдүк дейт. Ва ма адрака ма лейлатил кадр. Бул Кадыр түнү кандай экенин сен каяктан билер элең дейт о Мухаммад. Лейлатил кадр хайру мин алфи шахр. Кадыр түнү 1000 айдан дагы жакшы. Tenezzalul melaikat ve ruh. Perişler düşöt emez, öte göp düşöt. Öte göp perişte düşöt deydi. Oşol tünü. Ve ruh jana Cibril da düşöt. Biizni rabbihim min kulli amr. Selamun hiya hatta matla'l fajr. Jana tınç bolot deydi. Taң atkanга чейин deydi. Andıktan bul Kadir tün bekilgen eken Ramazan ayında. Başka ayda Allah Kadir tünü bekitken emес. Andıktan gelingizler ошол Кадыр түндү издейлик. Бирок тилекке каршы ушундай адамдар чыгып жатат. Кадыр түндү 27 түн эле тосуп койгондор көбөйүп кетти. 27 түнү карасаң эле мечитте өтө көп адамдар отурат. Таң атканга чейин Куран окуп же жакшы иштер кылып, андан кийин калган түндөргө мечитке кирсең, иктикафта отурсаң, алардын бирөөсү да жок. Misal keltirelik. Bir жерге барса, bir адамга ушундай оюн ойнолуп жаткан жерге туш келет дагы. Ошол оюнда мындай деген бир нерсе болот. 6 сандык турат дейт. 6 сандыктын бирөөсүндө эки таш үйдүн ачкычы турат дейт. Бирок сага 5 мүмкүнчүлүк беребиз дейт. 5 мүмкүнчүлүктүн ичинен табасың дейт. Анан тигил адам айтып жатса, жок, мен бир эле мүмкүнчүлүгүмдү колдоном десе. Бул адам эмне? Бул адам ошол чын эле эки таш үйдүн ачкычына беймуктаж адамдын кейпи. Эгерде ким чындап ошол үйгө муктаж боло турган болсо, ал 5 мүмкүнчүлүктү Кудай деп колдонот да, чынбы? Ошондой эле Аллах субхана таала пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадисинде бизге Кадыр түндү тапканга 5 мүмкүнчүлүк берип жатат. Пайгамбар айтты, 21 түн издегиле деди. 23 түн издегиле. 25 түн издегиле. 27 түн издегиле. 29 түн издегиле деди. Бул жөнүндө хадистер көп, бирок бул жерде эң негизги жерине токтолсок. Анан ошол 5 мүмкүнчүлүктү биз колдонбой туруп, 27 түнү гана бир эле мүмкүнчүлүктү колдонуп, 27 түнү гана издеп койсок, анда биз чын эле Кадыр түндү издеген адамдарга окшошпой жаткан адамдарга кирип калабыз да. Чындап Кадыр түнү издеген адам бул бүт мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбайт. Келиңиздер, бир туугандар, биз Кадыр түндү тоскондон колубуздан чыгарып салбайлык. Анткени Аллах субхана таала ошол Кадыр түнүн Аллах Куранда берекелүү түн деп атаган. Башка түндү Аллах берекелүү деген жок, бир гана Кадыр түндү берекелүү. Неге? Анткени Кадыр түндү биз таап калсак, ошонун берекесине биз бөлөнсөк, биздин жашоосу чоң бир өзгөрүүлөр болот. Эгерде элибиздин баардыгы тең ошо Кадыр түнү таап калса, элибиздин жашоосу чоң бир жакшы жакка, жакшы нукка өзгөрүлүүгө, ошондой бир чоң бир өзгөрүүлөр болот. Анткени Аллах Таала айтты: «Инна анзалнаху фи лейлатин мубаракатин». Биз Куранды берекелүү түндө түшүрдүк дейт. Андыктан берекелүү түн бизди
берекесине бересин. Келиңиздер кадыр түндү издейлик. Издейт деген кандай? Дарсырконду жайып алып туруп отуруу эмес. Эң жакшы жол эркектер мечитке барып, ошол так түндөрүндө жок дегенде иктикафка чыгып, иктикаф деген жанакындай мечитке кирип, ошол жерден ибадатын кылып, ар кандай амалдарга алек болбостон ибадатын кылып, ошол түнү тахажжудун окуп, Куранын окуп, дуа кылып, ошондой иштерди жасаса, Аллах субханаху тааля ушул кадыр түндү тапкандардан кылат.